Биздин каналга катталып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Жогорку кеңештин депутаты Жеңишбек Токторбаев министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсаловго нааразычылыгын билдирди. Бул тууралуу ал парламенттин бүгүн 9 февралдагы жыйынында айтты. Эл өкүлүнүн айтымында Байсаловдун депутаттардын дарегине айтып жаткан сөздөрү боюнча тартипке чакырып коюу керек. Мындай карап көргөндө Эдил Байсалов өлкөдөгү 4-чү адам. Депутаттарды мыскылдап, шакабалап сүйлөөгө ким уруксат берди? Биз депутатпыз. Бул жерде элдин добушун алып келген өкүлдөр отурат. Алды 25 000 добуш алса, арты 7 000 добуш алган. Андай кыйын экен депутат болуп келбейт беле? Ал депутаттыкка койсо 100 добуш албайт. Эч ким аны сыйлабайт, урматтабайт. Кылыбыз кыйшайбайт деп кыйкырып депутаттарды мазактап жатат. Анын жүрүм-турумун кароо керек, деди депутат. Эске салсак, Жогорку кеңештин 3 февралдагы жыйынында депутаттар министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсаловдун парламент тууралуу айткандарын сынга алып, аны тартипке чакыруу тууралуу өкмөт башчыга жана президенттин парламенттеги өкүлүнө кайрылган. Ал эми депутат Исхак Масалиев болсо кызмат адамдарына парламентти сындоого мыйзам тыюу салаарын белгилеп, Эдил Байсаловго чара колдонушу керектигин билдирди.